Исхак Саматович, мынау токтомдун экинчи пунктунда жазылып турат да, комиссиянын ишин алып барууга керектүү шартты түзүү жана көз карандысыз эксперттердин 1 айлык эмгек маянасын төлөп берүү маселеси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына жүктөлсүн дейт. Бул кайсыл жактан, фондунанбы же кандай кылып төлөнөт? Эми комиссиянын мүчөсүндө баарыбыз тең, металлург эмеспиз, соодагер эмеспиз, адистик жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан биздин көз карашыбыз боюнча комиссия иштеген мезгилге биз калыс эксперттерди жалдаганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Жок, ошондой мүмкүнчүлүк барбы төрагада, төлөп бере алабы? Жөн себеби мындай болуп атат. Мурда иш башкармалык болчу эле бизде. Азыр андай уюм бизде жок, андай орган жок. Ошондуктан биз төрага жүктөп атабыз. Сунушталсын деген болбой, жүктөлсүн деген туура болот да. Ал эми кайдан акчаны алат төрага? Ал өзүнүн резервный фонду бар же башка булактардан табышы мүмкүн да. Болсо тапса табат, таппаса жок деп айтат. Бирок керек болот. Ар бир комиссияда канча комиссия болгондо ошондой калыс эксперттерди биз жалдап иштетишибиз керек да. Мисалы үчүн балким аудит керек болуп каларбы? Балким техникалык бир экспертиза керек болуп калабы? Канча алтын чыгат, канча күмүш чыгат, канча жез чыгат, аны бул жерде отурган депутаттардын көпчүлүгү билбейт да. Адистер керек да. Анан дүйнөдөгү рыноктого керек болсо Швейцариядан запрос кылабызбы? Баасы канча болот, канчадан сатылды, ошол күнү кандай болгон, канча бизге кайтып келет, орто жерде Кыргызстанды алдап кеткен эмеспи деген суроолорго жооп алышыбыз керек да. Себеби алтындын тегерегинде ар кандай иштер болуп кетиши мүмкүн. Бул бизде эмес, Кыргызстанда айткан жокмун мен. Биздин партнер жактардан кичине түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн да. Коркунучтар бар.